кандайсыңар? Салам, силер менен Данегим көрсөтүүсү. Кандай салдыңар, достор? Негизи Найма, биринчи күн дайыма оор болот, Анткени эс алуудан кийин кайрадан окууга, анан кийин жумушка киришүү бир аз кыйыныраактай сезилет. Ооба, туура айтасыз. Алтынчы мен кийимимди карап коюңузчу, өтө деле буруш эмес бекен? Жашынакай эле турат, мага эч нерсе деле байкалган жок. Бүгүн деген үтүгүмдү эс алдырайын деп үтүктөгөн эмесмин да, анан билинип калбайбы деп ойлонуп жаткам. Үтүгүңдү эс алдырайын деппи? Үтүктүн эс алдырыштын эмне кереги бар эле? Үтүк деген атайын үтүктөө үчүн жасалган да. Ооба, эми бүгүн үтүктүн деген туулган күнү экен да. Жок дегенде туулган күнүмдү жөн эле коеюн деп чечтим. Үтүктүн туулган күнү экен, мына кызык. Үтүктүн дагы туулган күнү болот экен да. Мен кээде өзүмдүн туулган күнүм келатканын эле унутуп коем. Анан эми үтүк дегенчи бүгүн деген анын туулган күнү дегенсип, кандай түрдө айтсам, ойлоп табылган күнү да. Демек үтүктүн ойлоп табылган күнүнө байланыштуу, анан кийин туулган күнү деп аткан турбайсыңбы? Бирок аны атайын майрамдагандар дагы бар экен, элестетсеңиз. Кызык, атайын үтүктүн туулган күнүн эстеп, анан кийин ошол күндү майрамдаган дагы адамдар бар экен да, Жана айтып өткөндөй эле, чын эле мен дагы кээде туулган күнүм экенин унутуп калам, анан кийин адамдар дагы көп болсо керек, туулган күнүн унутуп калган, анан көрсө баягы ар бир майрамды жакшылап, жаттап, ага көңүл буруп, анан туулган күндө үтүктү дагы майрамдаткан адамдар бар турбайбы? Ооба, анан дагы үтүктү мурун колунда бар адамдар гана колдонушкан экен. Анткени ал кезде үтүк оор темирден жасалып, кымбат турчу. Ооба, чындыгында эле үтүктүн ал учурда салмагы аябагандай оор болгон. Анан азыркыдай үтүктөр электр энергиясынын жардамы менен ысытылбастан, ошол учурда мештин үстүнө коюп, анан кийин ысытылган экен. Ооба, андан кийин аны дагы өзгөртүшүп, көмүр менен иштеген үтүктү ойлоп табышкан. Бирок ал деген түтөп кийимди булгагандыктан башканы ойлоп табууга туура келген. Кызыктуу маалыматтар экен, Анан дагы үтүктү мурда, үтүк жаңы ойлоп табылган мезгилдерде бир гана кийимдин бырыштарын жазуу үчүн, үтүктөө үчүн гана колдонбостон, аны дезинфекциялоо үчүн дагы колдонушкан экен. Ошондой эле баягы курт кумурскалардан арылуу үчүн дагы үтүктү колдонушуптур. Мына достор, ушундай кызыктуу маалыматтар бар экен үтүк жөнүндө. Мындай ойлоп көрсөк, абдан керектүү нерсе, ал жок болсо азыр баарыбыз бурушкан кийимдер менен жүрмөкпүз, Ооба, туура айтасың, Найма. Найма, бизди Тармал байкебиз күтүп калбадыбы? Чын эле. Достор, гана ордубуздан турабыз жана биз менен көңүллүү көнүгүү жасайбыз. Кеттик. Баштадык! Кандайсыңар, достор? Көнүгүү жасайлыбы? Достор, силер шаттан көрсөтүүсүн көрдүңөр беле? Ошол көрсөтүүдөгү музыкаларга азыр биз көнүгүү жасайбыз. Бул колумдагы эмне деп ойлоп атасыңарбы? Азыр мен силерге ушул колум менен бир багытты көрсөттүм. Ошол жака өзүбүздүн мойнубузду бурабыз. Мисалы могу кызыл менен азыр силерге оңду көрсөтсөм, оң жака, сол жака, өйдөгө, ылдыйга. А эгерде көк менен көрсөтсөм, анда ал жака карама каршы жасайбыз. Мисалы, оңго, солго, өйдөгө, ылдыйга. Көрдүңөрбү, достор? Оңой эле экенби? Анда кеттикпи? Моюңду бүгүсүн, моюңду бүгүсүн, көңүл бургула айрыкты карап. Эң алгач кызыл мейней көрсөтүп турган жакты карайбыз. 1, 2, 3, 4. Кара! Оңго! Ылдый! Солго! Өйдө! Жасаганды үйрөндүңөрбү? Эми биз ушул кыймылдарды кайталайбыз. Моюңду бүгүсүн, моюңду бүгүсүн, көңүл бургула айрыкты карап. Эми көк мээлейдин багытына каршы кыймыл жасайбыз. 1, 2, 3, 4. Кайтала! Мени кара! Момундай!
Moyunda mügüsün, moyunda mügüsün. Gönül burgula ayrı karab. Sonunda aralaş, kızıl tura, gök teskeri. 1, 2, 3, 4. Кайдала! Мені қара! Мынамын деп, мамындай! Кайдала! Қана, қандай жасап жатасың? Moyunda mügüsün, moyunda mügüsün. Gönül burgula ayrı karab. Достор, биз менен чогуу көңүлдүү көнүгүү жазадыңарбы? Эми билем, кээ бир өңүр жетишпей калсаңар мүмкүн, бирок улам кайтылай берсеңер оңойлуу болуп калат. Биз менен бирге болгула. Апи, Тармал байкем жокку? О, Найма, көрсө деген биздин Тармал байкебиз эс алууга кетtirdi. Ал эми азыр болсо биз менен, балдар менен биргеликте Алихан байкем көнүгүү жасады. Сулуусуң, Найма, сулуусуң. Алтын эжемин ал үчүн караган жокмун. Эмнеге каранып калдың анда мынча? Мисалы ойлонуп көрсөм, биз ак болсо турабы? Ооба, туура. Ал эми эмнеге Африка континентинде жашаган адамдар кара? Алар эмне ошол жакта жашаганда күндүн ысыгынан карап кетет да, турабы? Ооба, ысыктан болсо керек. Анткени ал жакта биздин жай мезгилинде күн аябай ысык болот го. Ал жакта биздин ошол жай мезгилиндеги ысыктан дагы аябай жогорку температурада ысык болот. Анан калса ал жакта кыш мезгили дагы жок да. Ошондо мен ал жакка барсам карап кетемби? Ооба, күнгө күйүп каласың. Биз деген жайында күнгө күйүп калып, кара болуп, кайра ак болуп калабыз го. А эмнеге алар жашаган жерин алмаштырганда агарбайт? Балким алардын денеси ошого көнүп калаттыр. Ошон үчүн го. Анда эмнеге? Найима, сен дагы суроо берейин деп атасың, мен билип атам. Анткени сенин мындайда сурооң түгөнбөй, арт-артынан суроолорун жарала берет го. Кел анда буну биз кесиптештерибизден сурабайлыбы? Макул, анда эмне үчүн түмөгүнөн сурайлы. Салам достор! Салам! Силер менен кайрадан Шерхан жана Аманда, мени бир суроо кызыктырып жатат. эмне суроо? Эмне үчүн бардык адамдар ар кайсы түстө? Мисалы, биз ак жумалбыз, а Африкада адамдар кара. Анткени ал жакта күн ысыкта, күнгө күйүп кетишкен окшойт. Биз деле күнгө күйүп жатпайбызбы? Эмнеге биз кайра агарып кетебиз? Анда сен сурооңо жооп издейли. Достор, силер бизге кошуласыңарбы? Кошулсаңар, анда кеттик. Биздин планетабызды экватор деген көрүнбөгөн сызыкча экиге бөлүп турат. Ал экваторго күндүн нуру түз тиет. Ошондуктан экватордо дайыма ысык. Экватор жакта жашаган адамдар ультрафиолет нурун көп алышат. Биздин терибиз ультрафиолет нурун алып, Д витаминин бөлүп чыгарат. Күндүн нуру көп болуп кеткенде биздин денебиз меланин пигментин чыгарып баштайт. Меланин убагы менен көбөйүп, денелер карарып кетет. Анан ошол бойдон калып калат. Экватордон тышкары жашаган адамдарга күндүн нуру анчалык көп тийбеген үчүн меланинди аз бөлүп чыгарышат. Ошондуктан ал адамдар акчымал. Мисалы, биз. Мына достор, биз бул суроого жооп ала алдык. Эмки көрсөтүүгө чейин Жакшы калгыла.
шаарыбызга заманбап бийик имараттарды кургум келет. Мен шаарымдын тазалыгына кам көргүм келет. Бишкек шаары эң коз, көчөлөр кенен жап-жашыл болсун каалайм. Мекенімден борбору, мен сүйүктүү шаарым Бишкек. Баарыбыз шаарыбызды бирге өнүктүрөбүз. Экенинди сүйөм. Биз учабыз бийик кыялдарыбызга, жылдызы келмебиз тек кирет алыска. Достор, эгерде кыргыз тилин таза, так сүйлөгөндү үйрөнгүңөр келсе, Баластан каналын көрөбүз. Биздин студиябызды өзгөчө өзбек бийи менен шаңга бөлөгөн бүгүн биздин жылдыздуу конокторубуз бар. Алар Жылдызча 47 бий тобунун бийчилери болду. Ал эми биз менен азыр маектеше турган Кошпаева Ширин жана Курманова Асима. Кандайсыңар? Жакшы. Кандай келип алдыңар? Жакшы. Өзүңөр жөнүндө айтып бергилечи. Менин атым Ширин Кошпаева Сагынбековна. Мен 8 жаштамын. Асима? Мен Курманова Асима. 7 жаштамын. Бийлеп баштаганыңарга канча жыл болду? Канча убакыт болду? Мага 5 ай болду. 5 ай болду. Асима сага? Мага 5 ай болду. Сага да 5 ай болду. Силер экөөңөр бир мектепте окуйсуңар, Ооба. Бир класстабы? Жок. Канчынчы класссың сен, Ширин? Мен 1 классмын. Асима? 1. Сен деле 1 класссың, Силердин бий группаңардын аты эмне үчүн Жылдызча 47 деп аталып калган? Анткени биз 47-нин жылдыздарыбыз. Номер 47 мектептин кичинекей жылдыздары экенсиңер да, Силер экөөңөрдүн тең бийлеп баштаганыңарга 5 ай болуп калыптыр. Анан ошол 5 айдын ичинде канча бийди үйрөндүңөр? 3 бийди. Кайсы бийлер алар? Өзбек, испан бийин билебиз. Анан өзбек бийин, индия бийин, кыргыз бийин билебиз. Көп эле бийлерди үйрөнүп калыпсыңар, Анан ушул бийлериңер менен конкурстарга катышасыңарбы? Ооба. Кандай конкурстар? Аты жөнүндө. Мынакей достор, бул жакты карасаңар, Жылдызча 47 бий группасынын мына кубоктары, медальдары, ошондой эле сонун сыйлыктары бар экен, Буларды каяктан алдыңар эле? Мисалы, бул кубок кайсыл жактыкы? Бул Данс KG деген экен, Ооба, 1 орун. 1 орунду алдыңар беле. А бул медальдар кайсыл жактан? Жылдыздуу асман бар, планета танцы бар. Эң сонун бул жактан дагы 1-чини алсаңар, бул кичинекей динозаврдын сүрөтү менен кайсыл сынактан алгансыңар буну? Аты жок болуш керек. Республикалык бий конкурсу экен, Алтын бала 24 деген республикалык бий конкурстан алган экенсиңер. Эң сонун, бийлеп башка чет өлкөлөргө чыгып көргөнсүңөрбү? Бий менен. Демек, чыккансыңарбы? Ооба. Кайсыл жака? Алтын бала. Казакстанга бардыңар беле, мисалы Казакстанга, Ооба. Өзбекстанга. Сонун. Бул силердин Жылдызча 47 бий группасында жалаң гана ушул 47-чи мектептин кыздары, кичинекей жылдыздары бийлешет экен да, анан канча бийчи бар? Жалпы 40-тан ашат. 40-тан ашабы?
Анан кийин баягы сынактарга барарда тандалып, анан кийин өзүнчө бир бийге даярданып, анан 5-6 өңөр барат экенсиңер да, Ооба. Жылдызда 47 бий тобуна кантип берип калдыңар, кантип кызып калдыңар? Бийлеп кызык. Бий менен келели деп өзүбүз сүйлөшкөнбүз. Кызыгабыз. Ушул топ жөнүндө кайсы жактан билип алдыңар же силерге Ким айтты? Ошол бийим бизге Айгерим Карабековна үйрөткөн. Өз ойлоп табып. Бул силердин хореографыңар, бий үйрөткөн эжекеңер. Бий үйрөтүп атканда силерге кантип үйрөтөт? Кээде урушуп коёбу, туура кылбасаңар? Бий негизи эле силерге кандай, жеңил элеби же кыйынбы? Жеңилби? Ооба. Силер анда кичинекей кезиңерден баягы бийге шыгыңар, жөндөмүңөр бар, кыймылыңар ылдам экен да, Бийден тышкары дагы ырдайсыңар болуш керек. Ооба. Кайсыларды билесиңер? Мугалим дегенди. Мугалим. Анда ошолорду ырдап бербейсиңерби? Чогуу ырдайсыңарбы буларды? Ооба. Анда ырдап бергилечи? Ак сүтүм берген апамдай, тынчалып эч бир жата албай, окуучум билим алсын деп, кам көрдүң алыс баса албай. Баш ийип тазим кыларым, мугалим алтынчы нарым, сүйүктүү эже агайым, силерге алкыш айтарым. Сонун, аябай сонун ырдап бердиңер. Бул ырыңар бизге дагы, биздин досторубузга дагы аябай жакты болуш керек. Анткени бардыгыбыздын мугалимдерибиз болот, мугалим жөнүндө ырдап калдыңар. Өзүңөргө сабак берген мугалимдер жөнүндө айтып бербейсиңерби? Класс жетекчиңер жөнүндө. Мен эжекейим аты Кайдабүбү Садыралиевна. Сабак кандай берет? Силерге жагабы эжекеңер? Бизге жагат. Баягы мектеп, силер жаңы 1-классыңарда 1 жыл боло элек мектепке барып баштаганыңаргачы, анан мектеп силерге жактыбы? Ооба. Асима? Менин эжейим Аян Эрнисовна. Мага эме жагат, алипе. Кайсы сабактардан берет? Мага алипе. Алипе сабагы жагат, Сагачы, Шерин? Мага да алипеден, анан математика, жазуу ошолорду берет. Бий боюнча алдыда дагы кайсы сынактарга барган жатасыңар? Эсте албай жатам. Бирок алдыда дагы силер ушу 5 айдын ичинде эле толтура сынактарга барып койсоңор, бул жылда дагы жетекчиңер билсе керек, көп пландарыңар бар болсо керек, анда алдыда дагы бара турган сынактарыңарга ийгиликтерди каалайлы. Баягы сынакка катышып аткан учурда кызыктуу учурлар болду беле? Ооба. Кандай? Мисалы, бийчилерде көбүнчөсү болот го, аябай билип атканда баш кийими түшүп кетет, же болбосо бут кийими чечилип кетет. Кандай кызыктуу учурлар болду эле? Ордун алмашып. Орун алмаш кетти беле? Ооба. Анан бирөөдүн шапкасында чыгып кетти. Ооба, чыгып кеткен. Бир төмкөсү. Анан кийин ошол абалдан кантип чыктыңар эле? Шапкаңарды кайра ала калып кие калдыңар беле, же көңүл бурбай бийлей бериш керек ба учурда? Көңүл бурбай биле бериш керек. Сонкен да, келечекте ким болгуңар келет? Мен эжекейиме окшогон бийчи мугалим болгум келет. Мен да эжекейимге болгум, бийчи болгум келет. Келечекте демек экөөңөр тең хореограф болгуңар келет экен да, Эң сонун. Хореограф болуш үчүн эмне кылыш керек? Хореограф. Жакшы билиш керек. Ооба. Мугалимди угуш керек. Эң сонун. Бийден тышкары дагы эмнеге кызыгасыңар? Бийге кызыгабыз. Дагы? Дагы ырдаганга, балким бирөөлөр сүрөт тартасыңар. Сүрөт тартканга да кызыгасыңар. Анда силер көп кырдуу, таланттуу кыздар турбайсыңарбы? Чыныгы 47 мектептин кичинекей жылдыздары экенсиңер да, бий силерге кандай пайда берет деп ойлойсуңар? Балким ден соолугуңарга пайдалуу, дагы?
дагы ийкемдүү болосуңар, ооба. Силерди азыр эфирден кимдер көрүп атат? Туугандарыңарга айтып келдиңер беле? Мен бүгүн Баластанга баратам деп. Кимдер көрүп атат? Мен апам көрүп атат. Авам көрүп атат. Махабат эжем көрүп атат. Эң сонун. Анда силерди көрүп аткан туугандарыңарга, жакындарга, деги эле жалпы мугалим эжелериңерге, классташтарыңарга, досторуңарга бардыгына салам жолдосоңор болот. Мен баштайын. Экинчи камераны карабалгыла. Мен баштайын. Мен 47-чи мектебиме салам айтам. Оксана Николаевнага, Айгерим Карибековнага, Кадабүбү Садралиевнага салам айтам. Жана үй бүлөмө, ата-энеме, байкеме, чоң апама, тагын тайнеме, чоң энеме ысык салам айтам. Мен Айгерим Карымбаевнага, авама, апама, бөбөгүмө, анан кийин апама. Алардын бардыгы азыр экөөңөрдү көрүп алып, сыймыктанып, суктанып отурат болуш керек. Буюрса силер дагы келечекте баягы өзүңөрдүн каалооңорду орундатып, кыял максаттарыңарды орундатып, келечекте мыкты хореограф болосуңар деген ишеничтебиз. Анан сөзсүз түрдө бийди дагы жакшы бийлеп, ошол эле учурда окууңарды дагы жакшы окугула макулбу? Ал эми Найма азыр экөөбүз болсо досторубуз менен биргеликте Тилимпоз түрмөгүн көрөбүз. Достор, эскерте кетүүчү нерсе бул Тилимпоз түрмөгүн жакшылап көргүлө. Анткени биз бүгүн дайымкыдагыдай эле оюн ойнойбуз. Ал эми оюнда болсо ошол Тилимпоз түрмөгүндө айтылган маалыматтардан суроолорду катабыз. Кандайсыңар достор? Жакшысыңарбы? Эртең мектепте талантыңды сынап көр деген аталышта таймаш болуп мен ошол жака өзүмдү сынап көрөйүн деп катышайын деп жатам. Мен бир тамсыл жаттадым да, угуп көрсөңөр. Сары түлкү, кара түлкү, узун түлкү, кыска түлкү, семиз түлкү, арык түлкү, тайтак түлкү. Ошолордун баары ким? Түлкү. Кандайсыңар достор? Аделя, кандайсың? Сен мени когоронуп жатасың жантан бери эле. Тигиндей түлкү, мындай түлкү, тигиндей аргандай түлкү деп эмне болуп атасың? Ой, кубуранган жокмун, жана эртеңки сынакка даярданып жатам. Кайсы сынак? Сен уккан эмес белем? Жок. Сенден угуп жатпайм биринчи. Бир жума мурун эле баарын уккам, талантыңды сынап көр деген сынак болот. Ошол жака катышкыла деп эжелерим баардыгы айтып атпады беле? Аделя, сен негизи узун кулаксың, Узун кулак? Ооба. Ал кандай? Же сен мени шылдыңдап жатасыңбы? Жок, шылдыңдан жокмун. Койчу калып эле таанына бербей. Эми узун кулак деп мен жаман ойду айткан жокмун да. Достор, анда узун кулак деген эмнени түшүндүрөт? Айтып берип койгулачы. Узун кулак. Узун кулак деп мисал коёнду айтабыз. Коёнекти. Ар кимден өзүнүн иши болсо деле мына башкалар сүйлөп атса кошула калып эмне болуп атат деп суроо бергендей ушундай түшүнөм мен. Бирөөдөн айткан сөзүн башка жака ташып узун кулак болуп деп түшүнөм. Ушундай. Сөз ташыган жана сөз ташып бири адамдарга мындай бирдемесин скрыт этип айткандарды ушуну деп ойлойм. Узун кулак деген бул мисалы үчүн бирөөлөр сүйлөшүп атса аңдып угуп турушат да. Угуп ошолордун жанагындай уккан ар кимге сөз ташыйт да ошолор. Узун кулак деген бир айылда мисалы сөз болсо, ошонун баардыгын угуп, билип, баардык нерсени билип угуп турган деп түшүнөм да. Бул ушакташканды билдирет, жамдай. Ушакташып, короче, бир сөздү баарына жеткизет да. Ошентип ойлойм. Ар бир адамдын сөзүн угуп, мындай бирөөгө жеткирип, мындай бирөө сүйлөшүп атканда угуп калып, анан башкаларга айтып, сөз жеткирет деп ойлойм. Узун кулак. Бул сөздүн эки мааниси бар балдар. Биринчиси көптү билген, көп нерседен кабардар деген маанини билдирет. Маселен, чай үстүндө узун кулак аксакалдар аңгеме айтышса, аны тегеректеп олтурган балдар кунт коюп угуп олтурушту.
десек, мында көптү билген аксакал, карыялардын айткандарын балдар берилүү менен кунт коюп угуп жатканын түшүнөбүз. Ал эми экинчи маанисине келсек, уганаак, тез уга коймо, ушакчы деген мааниде колдонулат. Мисалы, биздин айылда узун кулак адамдар көп. Жаңылыкты биринчи алардан угасың десек, мында кандай нерсе болбосун биринчи уккан ушакчы адамдар көп экенин түшүнө алабыз. Балдар, силерге узун кулак деген сөздүн мааниси түшүнүктүү болдубу? Төмөндөгү сөздөрдүн кайсынысы ашыкча? Таап көргүлөчү. Кулактары узун адам, көптү билген адам, ушакчы. Эң туура балдар, азаматсыңар. Силерге кааларым көп нерсени билген, акылдуу балдардан болгула демекчимен. Көрдүңбү Беле? Узун кулак деген жаман сөз эмес бекен? Бирок мен биринчи маанисинде айттым. Ооба да мен кайдан билейин? Кирип эле узун кулак десең, уганак ушакчы деп жатат деп ойлодум да. Көрсө баарын билген, көп нерседен кабары бар деген адамдарды узун кулак деп коюп турбайбы? Бирок биринчи жолу угушум ал. Айттым го мен жаман мааниде деле айткан жокмун деп. Эми таарынбай калдыңбы? Узун кулагым. Эрума болду чейми? А бул сынакка сен деле катышпайсыңбы? Мен жөн эле койбоймбу? Андан көрө сага жардам берип, сени колдоп, сүрөп турбаймбы? Айрама таппаганың жок да. Анда жакшылап дем берип, сүрөп тур. Макулбу? Макул. Албетте, эми мендей колдоочуң бар экенине сүйүнсөм. Айрама болду чейми мыскылдай бербей. Эстедим. Бир жерден форма алыш керек эле, менен чогуу барып келбейсиңби? Макул, бирок сиз каршы болбосоңуз, досторубуз менен коштошо албайлыбы? Макул. Кошкула достор, мага ийгилик кылып койгула, Кошкула, бирок катталганды унутпагыла. Жүрү кеттик, бар. Кеттик. Достор, азыр силер менен ойнойбуз. Биз берген суроого так жана туура жооп бергенге аракет кылгыла. Ооба достор, биз суроолорду ушул көрсөтүүнүн ичинде берилген, айтылган маалыматтардан эле катабыз. Андыктан, эгерде силер биздин көрсөтүүнү, Даниэлдин көрсөтүүсүн башынан баштап кунт коюп угуп отурган болсоңор, анда биз берген суроолордун баардыгына туура жооп бересиңер деген ишеничтебиз. Анда биздин телефон номерибизди айтып койсоң, Дайыма? 0312 39 15 86. Анда достор, биз силерге биринчи суроону айта берели. Бул суроонун жообун азыр эле уктуңар десек болот. Дилим пост түрмөгүндө айтылды. Узун кулак деген сөздүн мааниси кандай? Достор, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Анан кийин мына ушул суроолорго жооп берсеңер, демек силер биздин көрсөтүүбүздү башынан баштап кунт коюп угуп көрүп отурган болосуңар. Ал эми экинчи сурообуз болсо, эмне үчүн адамдар ар кайсы түстө? Бизде дароо эле досторубуз байланышка чыгып атат. Чалуу бар, анда чалууну кабыл алабыз. Алло. 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 Угуп жатабыз, кандайсың? Жакшы. Атың ким? Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Достор, эскерте кетүүчү жагдай, бизге байланышка чыгып атканда сөзсүз түрдө байланышыңарды баягы бирдигиңерди толуктап коюп, анан кийин байланышка чыккыла, макулбу достор? Анда дагы бир чалуу бар экен, кабыл алабыз. Алло. Салам. Салам, атың ким? Атым. Атың ким? Айтерим. Биздин суроолорду уктуң, Узун кулак деген сөздүн мааниси кандай? Ушакчы. Ооба. Угуп жатабыз? Ушакчы. Туура айттым, мага жакшы болбой атат. Ушакчы. Ушакчы, азаматсың, дагы? Дагы? Ушакчы. Бар жокту билип турган. Азаматсың, бары жокту билген, сөзмөр, анан калса баягы айылдагы аксакалдарды керөлөр болот го, бардык жаңылыкты билген. Мына ошол адамдарды узун кулак деп коет экенбиз. Ал эми экинчи сурообуз, эмне үчүн адамдар ар кайсы түстө болот? Эмне үчүн түрмөгүнөн көрдүң аны? Эмне үчүн адамдар ар кайсы түстө болот экен?
Алло. Биз сени угуп жатабыз. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды, Наима. Бирок кайра эле бизге байланышка чыккан биздин көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алабыз. Алло, саламатсыңбы? Салам. Алло. Тилекке каршы дагы бир жолу байланышыбыз үзүлүп калды, Наима. Биздин досторубузга эмне болгон? Бирдиги түгөн калган окшойт. Достор, бирдигиңерди түгөтпөй, алдын ала бирдикти толуктап алып, андан кийин байланышка чыккыла макулбу? Дагы бизге байланышка чыккан көрүүчүбүз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсыңбы? Салам. Сыналгын үнүм кичирейтип ал. Атың ким? Айдин. Айым. Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасың? Айдин, Ысык-Көл районунан. Ысык-Көл районунан. Сага дагы биринчи суроону берип көрөлү. Узун кулак деген сөздүн маанисин айтып берчи бизге. Узун кулак деген мааниси ушакчы адамдар айтат. Дагы? Анан башка бирөөгө мындай сөз ташыган адамды айтат. Анан бары жокту билген сөзмөр, баягы бардык маалыматты билген адамды дагы узун кулак деп коет экенбиз, э? Анан Айдин, экинчи сурообуз. Эмне үчүн адамдар ар кандай түстүү? Айдин. Биздин мисалы Айдин, биз акпыз, ал эми Африка континентинде жашагандардын түсү кара болот. Эмне үчүн мындай өзгөчөлөнүп турабыз? Алло, байланыштасыңбы? ДНК аралашкан үчүн. Эмне болгондугу үчүн? ДНК аралашкан үчүн. Жок. Болчу деп. Жок, дагы бир ойлонуп көрчү. Сен эмне үчүн түрмөгүн көрдүңбү? Iya. Эмне үчүн түрмөгүн көрдүңбү? Жок. Анда Айдин, сага рахмат айтабыз. Тилекке каршы эмне үчүн түрмөгүн жакшы көрбөпсүң, бирок Тилимпост түрмөгүн жакшы көрүпсүң. Анда биздин алдыда байланышка чыга турган дагы бир акыркы көрүүчүбүз, акыркы досубуз, балким эмне үчүн түрмөгүн дагы жакшы көргөн чыгар, анда сурап көрөлү өзүнөн. Алло. Салам. Байланыш үзүлүп калды. Дагы бир көрүүчүнү кабыл алып көрөлүбү? Ооба. Алло. Алло. Салам, атың ким? Асылзат. Наима, биздин экинчи сурообузду окуп берип койчу. Эмне үчүн адамдар ар кандай түстө болушат? Кана, жообун билесиңби? Адамдар өзүнө тиешелүү эмоциялык же болбосо эрктик же белгилери жана сапаттары бар адамдар. Дагы? Адамдын мамилелерин жана өзүнүн сезимдерин. Эмне үчүн түрмөгүн көрдүң беле? Жок. Ошон үчүн билбей калдың окшойт, Анда бүгүн биз оюнду жыйынтыктайлы, достор. Айта кетчү нерсе, силер дайыма бул көрсөтүүбүздү башынан баштап эмне үчүн түрмөгүн болобу, Тилимпост түрмөгүн болобу жакшылап кон коюп, угуп, көрүп отурсаңар, демек силер биздин суроолорубузга дагы туура жооп бере алмаксыңар. Анан калса өзүңөрдүн билим багажыңарды көбөйтүп, билбегениңерди билип, анан дагы баягы узун кулак сыяктуу, көп маалыматтарды үйрөнүп алмаксыңар, достор. Негизи бул суроонун жообу, достор, баягы адамдар жашаган континентине байланыштуу өзүнө түс берилет экен. Мисалы өтө ысык жакта жашап аткандар, мисалы жана айтып өткөндөй эле Африка континентинде жашаган адамдарда меланин аталышындагы түс берүүчү зат көбүрөөк болот экен организмде. Ошон үчүн алардын баягы терисинин өңү кара түстө болуп калат экен.
Достор, ал эми азыр болсо биз кезекте лайфхакка беребиз. Бизден эч убакта алыстабаңыздар, бирге болуңуздар. Анткени алдыда дагы биздин өзгөчө таланттуу жылдыздуу коногубуз бар. Салам достор, мераба. Жаз келип, айлананын бардыгы жашыл болуп чыргап калдыңарбы? Жаз келгенде эле бак-дарактар гүлдөп жатканын элестетебиз го. Ошондуктан келгиле гүл жасайбыз. Бирок кагаздан эмес, бет каптан жасайбыз. Анда дароо баштайлы. Ал үчүн бизге маркер, бет кап жана пластилин керек болот. Картонго гүлдөрдүн сабагын жана жалбырагын тартып алабыз. Андан кийин пластилинди жабыштырып алабыз. Мен кескендей кесе бергиле. Жасап бүттүк. Эми муну жакындарыңарга белекке берип койсоңор болот. Данегим көрсөтүүсүн калтырбай көргүлө, жакшы калгыла. Студияда жылдыздуу коногубуз бар. Бүгүнкү биздин коногубуз биздин досторубузга дагы өзүнүн бир талантын үйрөтүп, анан кийин сонун бир хоббини дагы үйрөтөт десек болот. Ал кандай коногубуз, Наима? Бүгүн бизде конокто Маданбекова Алия. Салам, Алия. Саламатсызбы? Кандайсың? Жакшы. Кандай келип алдың? Сонун эле. Өзүң жөнүндө айтып берчи анда биздин досторубузга. Мен 10 жастамын, 4-класстамын. Буга мен биздин мектебибизге бир эжелер келген. Ошолор бизде мындайларды көрсөткөн, ошоларды. Андан айткан, силер бияк ушуга катышсалар, номерлерди жазгыла деп жазып койгонбуз. Андан мени алды. Мен аяктан көп нерселерди жасагам, 2 жылдан бери. Азыр бір байкалганмын да. Демек сен атайын курска катышып, анан үйрөнгөн экенсиң да, э? Ооба. 2 жылдын ичинде эмнелерди токуп үйрөндүм. Мисалы, сумкалар, мончок, сөйкө, шакектерди жана көп нерселерди үйрөнгөм. Эң сонун азыр достор бул жерде карасаңыздар, мынакей биз
айымдар көтөрүүчү баштыктар же болбосо сумкалар десек болот кичинекейи дагы бар экен, чоңу дагы бар экен, жалтырагы дагы бар экен, кара түстөгүсү дагы бар экен, ошондой эле колго тагуучу шурулар бар экен, мончоктор бар экен анан калса могу гүл мага аябай жоготот. Найма алып берсең карап көрөйүнчү. Бул гүлдү мен апама 8 мартка алып жасагам. Канча убакытта жасадың? Оор болсо керек. 5 күндөн жасаганмын да. 5 күндө жасап бүткөнсүң бул жака негизи кандай каражаттар керектелет? Бул каражаттар кол жетимдүү элеби? Кайсыл жактан тапса болот? Буларды бул шуруларды эме Мадинадан сатып алганмын. Апам сатып берген. Биринчиде үйгө барып жасаганымда мага кызыгып калганмын. Үйрөнгөн оңой эле экен? Үйрөнгөн 8 жашыңда үйрөнүпсүң да демек, 2 жылдан бери жасасаң. Буга көп убакыт керек да буларга. Көп убакыт. Мисалы бул жерде турган чоң сумканы канча убакытта жасап өтөсүң? Бул көк сумканы 7 күндө жасаганмын. Бул ак сумканы 12 күндө жасагам. Мисалы бул ак сумканы жасаганга 12 күнүңдү коротупсуң, канча акча каражатын короттуң шуруларды сатып алганга? Сумкаларды 1000ден ашыгы сатам да. Сатканды 1000ден ашык акчага сатасың, Ооба. Сумкалар сатасың? Ооба. Мончокторду дагы сатамын. Сонун экен. Мындайча айтканда сенин чакан бизнесиң экен да, Ооба. 12 күндө жасап бүтсөң, анан кийин 1000 сомдун баасы туура элеби? Арзан эмеспи деп ойлоп атам да. 1000ден ашык бул нормально. 1000ден ашык болсо, демек туура эле болот экен, Көлөмүнө жараша болот экен да демек, Ошол заказ бергенде сүрөттөп береби сумканы же өзүң жасагандан кийин аны көргөзөсүң? Мен светти айтамын, эмне кылып берейин деп. Алар деген кара же кызылды айтса, мен ошондой жасап беремин. Бул убакытка чейин канча сумка жасап саттың эле? Где-то 4 жасаганмын да. 4 жасап, анан кийин саткансың, Ооба. Өзүңдүн эле тааныштарыңа, анан кийин туугандарыңа саттың да, Башкаларга да сатканмын. Курбуларыңа, Ооба. Эң биринчи жасаган эмгегиң эсиңдеби? Эмне жасадың эле биринчи жолу? Биринчиде мончок жасаганмын. Ал мончок гүлдөр менен жасалган да. Атайын могу сыяктуу гүлдөрдү өзүнчө жасап, анан кийин мончок жасадың беле? Ооба. Кыйыныраак болсо керек, жаңы үйрөнүп атканда. Ооба. Бул жерде мен жана байкаптмын, Найма көрсө илмектер дагы, сөйкөлөр дагы бар турбайбы, Көрсөтсө? Сонун экен Найма, Анан дагы бул сөйкөлөр баягы кичинекей бисер мончоктор менен жасалгандыгы үчүн бул сөйкө деле өзү кичинекей болгону менен көп убакыт алса керек. Ооба. Канча убакытта жасалып бүтөт бул сөйкөлөр? Бул шакеги да бар экен. Буларды 2 саат жасайт болуш керек. 2 саатта жасап бүтөт экенсиң да, Эң кыска убакытта эмнени жасагансың? Шакектерди. Сон? Канча убакытта? Минутада жасаганмын да. Сон шакекте мен чыпалагыма батат экен бул шакек. Мына достор, өзгөчө оригиналдуу, мындай кооз көрүнгөн сонун шакек экен, мага жакты. Азыркы учурда негизи ошол бисерден жасалган сумкалар абдан популярдуу болуп атат, анан калса көпчүлүк ушундай сумкаларды сатып алып, же болбосо атайын буйрутма берип, анан жасатып алып көтөрүп жүрүшөт го. Бул өзүңдүн бизнесиңди дагы алдыда өнүктүрүү ниетиң барбы? Ооба. Кандай кылсам дейсиң? Балким дүкөн ачсам дейсиң? Же аны ойлонуп элексиңби? Жок, чын айтканда мен ашпозчу болом да. Ашпозчу. Келечекте демек ашпозчу болгуң келеби? Ооба. Азыр кандай тамактар жасайсың? Апам үйрөнгөн тамактарды жасайм да. Апам үйрөткөн, эжем үйрөткөн. Кайсы тамактарды? Жумуртка дагы көптөрдү жасаймын, салат. Демек сенин азыр эле баягы келечекте ашпозчу болгуң келсе, азыртадан жасап үйрөнүп аткан кезиңде, мектепте окууларың кандай болуп атат? Жетишип жатасыңбы? Ооба, жакшы эле.
Мектептен келгенде жазып коемун же эртең менен тура алып жазаймын да. Мектептен кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Сүрөт тарткан. Анда сүрөттү да жакшы тартат экенсиң да, Ооба. Кандай сүрөттөрдү тартасың? Бизге айтат, бул сүрөттү тарткыла дегенде ушуну тартам, көрсөтөм, 5 алам. Азыр сенин колуңда тагылып турган шуруларга дагы аябай көзүм түшүп кызыгып турам. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы көрсөтүп койчу, өйдөрөк көтөрүп колуңду. Мына ушундай сонун экинчи камерага көрсөтсөң болот. Экинчи камерадагы досторубуз сени көрүп атат. Мына ушундай сонун шуруларды дагы жазса болот экен достор. Силер дагы эгерде бош убактыңарды бир пайдалуу нерсе менен өткөрүүнү каалап аткан болсоңор, анда биздин бүгүнкү коногубуз, жылдыздуу коногубуз Алиядан мына ушундай шурулардан буюмдарды жасаганды үйрөнүп алсаңар болот экен. Алия, анда азыр биздин досторубузга дагы бир нерсе жасаганды үйрөтүп көрсөтүп бербейсиңби? Макул. Атайындай мончукторду алып келип, шуруларды алгам. Анда азыр биз кыскача роликке барып келели, андан кийин биздин досторубузга шашпай кененинен көрсөтүп бересиң, Кеттик анда. Hazır çıkaralım. Gel, kolunu ver. Benim abam süper badır. Wow. La 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 la. Ocak. La 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 la. Apa kem kayda. Apa jatapka. Oh. Baratam, mına. Apam gelip kaldı. Benim apam süper batır. Yeah! La 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 la. Ocak. La 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 la. Apa kem kayda. Apa jatapka. Baratam, mına. Yeah. Korkmaqla, geldim yardımına. Benim apam süper batır. Достор, бүгүнкү биздин жылдыздуу коногубуз бир гана чоң көлөмдөгү сумкаларды жасабастан мына мындай болгон кичинекей, аябагандай кичинекей шурулар менен жасалган буюмдарды да жасашат экен. Менин бул сол колумда турган Кыргызстандын желеги, ошондой эле оң колумда турган болсо, мына бул TikTok социалдык тармагынын эмблемасы, мына ушундай сонун буюмдарды дагы жасайт экен. Ал эми сен эмнени кармап турасың, Найма? Менин колумда кичинекей ананас. Ананас, көзү дагы бар экен го. Ичине ватаны салып коюп, ушинтип жумшак болуш үчүн. Демек, мындай ар кандай оюнчуктарды да жасаса болот экенде. Алиянын айтсаң, мынтип сүрөттөрдү тартып атпайсыңбы шурулар менен, буга математика дагы керек болсо керек. Эсептеп анан жасайсыңар да, Ооба. Алия, сен анда жазап баштай берсең болот. Биздин досторубузга биринчи кандай каражаттар керек болот, ошолорду айтып берип, тааныштырып, анан жасай берсең болот. Биринчиде эмне жасайсың? Браслет. Браслет. Ошол ак менен караны колдоном. Актан 3-ünü, анан бир кара. Баштай берейинби? Баштай берсең болот. Анан кийин бул жебең дагы мындай чоюлчак жип, Ооба. Бир кара, анан кийин 3 ак дедиңби? Ооба. Ошондо деген сен 4 шуру менен эле жасап кетип коесуңбу? 4 шуру менен эле жасап каласыңбы? Ооба. Сонунго.
Буну жасаганга дагы шык, жөндөм, анан кийин кызыгуу керек анткени баягы бир майда шурулар менен иштөө бул майда жумушта. Анан кийин кээде тажап кеткен учурлар болобу мындай майда жумуштарды аткарып атканда? Ооба. Тажап кетип быргы тийесиңби, мынтип чачып бисирлерди? Жок, байлатканда чачылып кетет да. Ооба. Кибирлер. Байлап атканда чачылып кеткенде жинин келип кетет да, Анан кайда башташ керек? Туура эмес жазылган учурлар да болобу? Аларды эме кайда кылып койсо болот? Кайра чачып, анан кайра башынан жасап койсоң болот экен да, Билериктериңди да сатасыңбы? Ооба. Канча сомдон сатасың? Мончокторду 80 же 85ке сатамын. Өзүңдүн классташтарың дагы алышабы, кызыгышабы, алар да мага да үйрөтчү Алия деп? Ооба, менден көптөр алат. Ооба. Үйрөтөсүңбү аларга жасаганды? Ооба, кээде үйрөтөм, кээде жок. Үй бүлөң жөнүндө дагы айтып берчи, алар дагы сенин ишиңди колдошот экен да демек, Ооба. Эме апам, атам эме кээ бир мончокторду сатып берет, шууруларды. Бир туугандарың барбы? Канча бир туугансың? 3. Эжем, Эжем, байкем, анан мен. Сен эң кичүүсү экенсиң да демек, Ооба. Сонун үйдүн эрке сулуусу, кичинекей сулуусу турбайсыңбы? Ооба. Эгерде биз дагы сага буйрутма берсек, жасап бересиңби? Биз айткандай кылып. Ооба. Заказ берсе, канча убакыттын ичинде бересиң, бүтөсүң? Мончокторду сааттан кыламын, калгандары минутта. Сумкаларды дагы сааттан кылам. Демек сен бир күндө деле жасап берип бүтүп коесуңбу, Ооба. Сонун экен. Бул ишти жасоонун дагы өзүнүн бир түйшүгү болот, Майда жумуш. Жарымына келип калдың окшойт, сен? Сен 3 шуруну тизип, анан кайра бир кара шуру, 3 ак, бир кара кылып тизип аткан турбайсыңбы? Ооба. Аябай сонун чыгат экен, бул дагы. Сен Найма сага кайсынысы жакты, кайсы шуру жакты? Шурудан жасалган кайсы буюм жакты? Сонун экен, баары сонун. Билериктери бар экен, жүрөкчөлөрү бар экен, могу жерде жашыл мончогу дагы бар экен. Бул дагы аябай башкача материал. Башкача жасалган экен. Карасаңар, достор, мына мындай узун, анан кийин сону мындай бир шурудан жаңылбай тегеректеп мындай оролтуп тизип чыккан экенсиң, Ооба. Сонун экен. Бул майда шурудан жасалган өзгөчө сонун мончокту жасаганга канча убактың кетти? 5 күн деп койсок болот. 5 күндө жасап өтүпсүң. Эгерде сен баягы убактыңдын баарын эле шуруга арнай турган болсоң, анда бат эле жасап бүтүп коймоксуң болуш керек, Анткени сен баягы мектептен келгенде, анан кийин бошогон учурларыңда гана жасагандыгың үчүн 5 күндө жасап бүтүп атасың да. Ооба. Сен көбүнчө шуруларды жасаганда ак жана караны жактырат экенсиң, кошкондо? Ооба. Ак менен кара башкаларга да кошулат да. Дагы кайсы түстөрдөн шурулар жасаган жакшы көрөсүң? Буюмдарды? Ар кандай. Ар кандай, Негизи өзүң жакшы көргөн түсүң барбы? Ооба. Найма, бул жердеги ак жүрөк дагы мага аябай жагып атат, алып берсең? Бунусу мындай жүрөк экен, Боз. Күмүш түстөгү жүрөкчү экен. Анан бул жердеги ак жүрөктүн да шурулары башкача экен го. Буну сен майда шурулардан толукчолор жасап анан жасагансыңбы же атайын ушундай даяр? Чоң шуру. Бул чоң шуру. Булар майда деп койсок болот буларды. Демек даяр шуру экен да, көзгө дагы сонун көрүнөт экен. Буну мисалы жөн эле жүрөкчө сыяктуу шуру экен да, буну эмне кылууга колдонсо болот? Буларды просто ошентип койсок болот, украшенияларга, полкаларга кооздук үчүн коюп койсо болот экен да. Бисмилла. Мынакей. Биздин азыраак убактыбыз калыптыр. Бүтөйүн деп калыпсың, Уже байлап атыпсың. Сонун. Демек бир шуруну жасоого, шурудан браслетти жасоого 2 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин эле убактың кетет экен да. Сонун.
Мынакей биздин досторубузга дагы көрсөтүп койсоң болот. Карагылачы достор, бир 5 мүнөттүн ичинде, 5 мүнөткө жетпеген убакытта эле ушундай сонун браслетти жасап койду. Эгерде достор силер дагы кызыгып аткан болсоңор, мына мен дагы ушундай бош учурумда ушундай бир сонун буюмдарды жасаганды үйрөнгүм келет, браслеттерди, сумкаларды жасаганды үйрөнгүм келет десеңер, анда силер дагы жөн эле ушундай жөнөкөй шуруларды сатып алып, андан кийин өзүңөр жасап, үйрөнүп, же болбосо Алиядай кылып чакан бизнес дагы ача алсаңар болот экен, Мага аябагандай жакты. Бүгүн достор бизде конок болгон Маданбекова Алия, өзгөчө таланттуу кызыбыз, ушундай шурулардан ар кандай буюмдарды, гүлдөрдү, сумкаларды, билериктерди, ошондой эле илмек сөйкөлөрдү, шакектерди дагы жасайт экен. Алия, дагы бир суроо мага кызыктуу болуп атат да. Буну эгерде биздин досторубуз дагы үйрөнгүм келет десе, баягы интернеттен дагы, YouTube баракчалардан дагы карап үйрөнүүгө болобу? Ал жакта дагы барбы? Ооба. Сен дагы кээде ал жактан карап турасыңбы? Ооба, башкаларды жасайм детсе билбесем, эми YouTube'дан карайм же Google'дан. Видеону көрсөтөт. Дагы кандай буюмдарды жасаса болот экен шурулардан? Брелок. Брелоктор да жасаса болот, Ооба. Эң сонун. Жанагы сумканын ичине эмне буюмдар батат? Эмне буюмдарды салса болот? Телефон, наушники, косметика. Майда нерсе салып койгондо түшүп кетпейби? Чын эле? Жок, майдаларды салганда түшүп кетет, чоңдорду салганда түшпөйт. Демек айымдар өздөрүнө эң керектүү болгон буюмдарын салып алса болот экен, Анда Алия, сенин бүгүн биздин эфирибизге келип, ушундай бир кызыктуу маек куруп берип, анан калса досторубузга ушундай буюмдарды жасаганды үйрөтүп бергендигиң үчүн рахмат айтабыз. Анан калса окууларыңа дагы ийгиликтерди каалайбыз, Алия. Өнөрүң өркүндөп өсө берсин, алдыда дагы көптөгөн ийгиликтерге жете бересиң деген ишеничтемин. Достор, анда биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки көрсөтүп. Ооба, Наима Алияга деген биз өзүнүн досторуна, жакын туугандарына салам айттырганды унутуп калган турбайлыбы, Чындап эле? Мен ата-энеме, апама, атама, эжеме, байкеме, тайтама, тайнеме, чоң атама, чоң апама, тайкеме саламат айтамын. Эч кимди унуткан жоксуңбу? Жок. Достор, анда биз көрсөтүүбүздү соңуна келип жеттик. Кийинки көрсөтүүдөн силер менен коштошкончо сак саламатта тургула дейбиз.